Кутмандуу күнүңөр менен. Саламатсыңарбы балдар? Эс алуу күндөрүңөр жакшы өттүбү? Мына ошентип жаз мезгилинде 3-чү чейректи аяктап, 4-чү чейректи окуп баштадыңар. Буга чейин силер жомокторду, ырларды жана башка көптөгөн кызыктуу темаларды өткөнсүңөр. Мындан ары да табышмактар, жаңылмачтар, силер биле элек ырлар, жомоктор менен тааныша бересиңер. Мен силерге окуудагы ийгиликтерди каалайм. Пайдалуу нерсени үйрөнүү үчүн жакшы ой менен кубанычтуу кыял керек экендигин унутпайлы. Баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү айлана чөйрө менен тааныштыруу жана кеп өстүрүү сабагын баштайбыз. Балдар, мен силерге табышмактарды айтайын. Тапкылачы. 4 кулагы бар. Капкара курсагы бар. Бул эмне? Ойлонгулачы. Туура таптыңар. Бул табышмактын жандырмагы казан. Келгиле анда, кийинки табышмакты таап көрөлүчү. Башында топу, боорунда кулак, оозунан ичип, мурдунан куят. Бул табышмактын жообун таап көргүлөчү. Кана балдар, ойлонобуз. Азаматсыңар балдар. Бул табышмактын жообу чайнек. Булар идиш аяктар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен идиш аяктар тууралуу сүйлөшөбүз. Алардын түрлөрүн билебиз. Балдар, азыр экранга жакыныраак отуруп, мультфильмди көрөбүз. Мен тарелкамын. Мен кружкамын. А мен чайнек. Чайнектен кружкага чай куябыз. Мен таттуу кумшекермин. Чайга кумшекер салуу үчүн бизге кашык керек. Мен кашыкмын. Менде болсо таттуулар. Таттуулар менен чай ичсе болот. Мен тарелка. Мен кружка. Мен чайнек. Мен кумшекер салгычмын. Мен кашыкмын. Мага таттууларды салышат. Жашоодо дагы идиш аяктар сүйлөйбү? Чыны, чөмөлөктөрдүн түрлөрү абдан көп. Бул идиштерди турмушта көп колдонобуз. Чөмөлөк, чыны менен чай ичип жатканда дайыма оң колубузга кармап, шоркуратпай бир нерсени чайнап жаткан болсок, чай уурдап, акырын ичебиз. Балдар, биз күнүмдүк жашообузда көп колдонгон идиштердин бири бул кашык, айры жана бычак. Бул идиштердин дагы түрлөрү болот. Чоң кашык, орточо кашык жана чай кашык, кичинекей кашык. Ал эми айрынын дагы түрлөрү болот. Чоң, орточо жана кичине. Ал эми бычактардын түрлөрү болсо, эт кесе турган бычактар жана нан кесе турган бычактар болот. Аларды колдонууда этияттык менен абайлап колдонобуз. Балдар,
Азыр силер менен чогуу идиштерди туура жайгаштырабыз. Биринчи табакты коюп алабыз. Андан кийин табактын сол жагына чоң айрыны коюп алабыз. Ал эми кичинекей айрыны табактын оң жагына коембу же сол жагына коембу? Туура айтасыңар. Кичинекей айрыны табактын сол жагына, чоң айрынын жанына коебуз. Ал эми чоң кашыкты болсо табактын оң жагына коебуз. Чай кашыкты болсо, балдар, табактын өйдө жагына коебуз. Ал эми бычакты чоң кашыктын жанына коебуз. Тамак жеп жатканда, балдар, айрыны сол колубузга кармап, оң колубуз менен кесип алабыз. Андан кийин айрыны оң колубузга кармап тамакты жейбиз. Мына балдар, мен силерге ашкана идиштеринин кандай жайгаштырылаарын мен силерге көрсөтүп бердим. Кана балдар, азыр көнүгүү жасап, эс алалы. Карагылачы балдар, бул идиштерди билесиңерби? Бул чака. Чака менен биз суу алабыз. Ал эми бул сүрөттөгү чара. Андан кийинки бул чөмүч. Бул болсо мискей. Азаматсыңар балдар, биз бул идиштердин баардыгын колдонобуз. Азыр анда балдар, тапкычтар оюнун ойнойбуз. Экранга көңүл бургулачы. Силер көрүп турган сүрөттөрдүн арасынан ашыкчасын тапкыла. Бул сүрөттөгү ашыгы кайсы? Кана ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар балдар, туура таптыңар. Бул сүрөттөрдүн арасынан ашыгы камчы. Себеби ал идиш эмес. Келгиле балдар, кийинки сүрөттү карагыла. Бул сүрөттө ашыгы эмне? Тапкылачы. Ооба, туура айтасыңар. Бул сүрөттө ашыгы отургуч. Себеби ал идиш эмес. Азаматсыңар балдар, силер тапкыч экенсиңер. Балдар, бүгүн биз силер менен бизди курчап турган идиштер менен тааныштык. Жана алардын аталыштарын, колдонуштарын билдик. Айрыны, бычакты туура колдонуу эрежесин үйрөндүк. Азыр балдар, силер менен пластилинден идиш жасайбыз. Мен бүгүн силерге казан жасап берем. Силер дагы пластилиниңерди камдап, мени менен чогуу жасагыла. Алгач биз пластилинден жасаш үчүн тактаны коюп алабыз. Андан кийин пластилиндерди жумшартып алабыз. Казандын түсү кандай болот, балдар? Ооба, туура айтасыңар. Казандын түсү кара түстө болот. Мен кара түстөгү пластилинди алып, жумшартып жатам. Эми пластилинди жумшартып алгандан кийин, балдар, казандын формасын келтирип алабыз. Казандын формасы тегерек формасында болот. Андан кийин, балдар, казандын капкагын жасаш үчүн кийинки пластилинди колдонобуз. Казандын капкагы дагы тегерек формасында болот. Казандын кармагычын жасап алабыз. Ал үчүн биз бир аз пластилинди алып жумшартабыз дагы. Тоголоктойбуз. Тоголок формасындагы пластилинибизди казандын капкагынын үстүнө жабыштырабыз.
Капкагыбыз даяр болду. Эми балдар казандын кулактарын жасайбыз. Казандын канча кулагы болот? Туура айтасыңар. 4 кулагын жасайбыз. Ал үчүн биз кара пластилинди тегеректеп алабыз. Экинчи кулагын жасап бүттүк. Азыр үчүнчү кулагын жасайбыз. Мынакей балдар, мен казанды жасадым, жана 4 кулагын капкагы менен кошо жасадым. Балдар, мен дагы үйдөн жасап келгем, мынакей. Силер дагы жасадыңарбы? Абдан жакшы. Мынакей балдар, бүгүн сабакта силер менен идиштер менен тааныштык жана алардын колдонулуштарын, эрежелерин үйрөндүк. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта туруңар.